Кино тартып атасыз. Башка нерсе колдон келбейт ошо. Кино эле. Карап көрсөм негизи уруксатчылыкка деле жок экен. Билбейт экенмин уруксат эч нерсени. YouTube каналдан акча жакшы өчүп атабы? Бул эң популярдуу суроо болуш керек. Ошо элдин баары азыр кыргыздын баары баягы. Интернетке кире билгендин баары ютубчу болуп кетти азыр баары эле ошол. YouTube официалдуу түрдө Кыргызстанда жок. Тердетесиңби чиркин. Мисалы жылына азыр 30-40 кино тартылат, анын ичинен 5-10 жактысы эле актайт тилекке каршы. Арканда колуна кармак алып эле барып айтат экен да мен азыр муну өлөм депчи. Анан ай койду анан кайра алып сатып алыш керек экен. Жана 4 майлуу тамактын бирөөсүн эмне дедиңиз? Борпошо. Эмне ал? Ушундай тамак жокпу, э? Салам урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер көрүп аткан кайрадан түнгө карай. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу дагы өзгөчө конок. Азыркы учурда дагы сиздер сүйүп турган мыкты кинолорду тартып аткан кинорежиссер Сүйүн Откеев келди бизге. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Жакшы. Кино тартып атасыз. Башка нерсе колдон келбейт ошо. Кино эле. Чындап эле кино тарткандан сырткары кандай бир нерсе жасай аласызбы, балким устачылык өнөрүңүз бар? Ошону үйрөнөм деп жүрөм. Жаман экен Устачылыкты? башка нерсе билбеген дагычы. Мисалы башкалары бир кошумча бизнес кыла коюшат экен, дагы башка бир нерсе ача коюшат экен. Анан ошону кылыш керек экен негизичи. Анан бизнес кино деп эле жүрүрсө да баштайын болбойт экен. Себеби бул эми чыгармачылык. Кино күндө чыкпайт, бир жылда бир кино араң үлгүрөсүң. Ошон үчүн негизи ошол кинодон башка нерсени үйрөнүш керек экен. Кош болгондо эле камераңызды көтөрүп эле тартайын деп баштайсыз, э? Эми ошондой болчу, бирок эми азыр өзгөртөйүн деп атам, ошо бир аз да эмне кылсак болот экен деп. Болбосо азыр ошол карап көрсөм негизи уруксатчылыкка деле жок экен. Билбейт экенмин уруксат эч нерсени. Ошол. Ошондо окугансыз, ошону эле үйрөнгөнсүз, э? Дагы эле үйрөнүп атабыз. Ооба. Үйрөнсө болот, балким алып баруучу болсоңуз болот. Алып баруучулук эми силер тургандай биз эми кылбай эле коюш керек го деп. Биз тескерисинче алып баруучуларды мисалы ошолорго мисалы мүмкүн болушунча жумуш орду түзүп, ошондой бир нерселерди Жакшы болмок. эме кылып берсек, ошол туурараак болот го деп ойлойм. Себеби азыр бизде мына азыр YouTube деген нерсе ачылып, элдин баары алып баруучу боло баштады го. Ооба. Ошолорду мисалы таланттууларды колдоп, бир площадка түзүп берип ошолорго бир. Азыр кино тартып атасыз, э? Ооба. Кыял кечтер деп биз соц түйүндөрдөн көрүп калдык. Кыял кечтер жөнүндө болобу? Негизи көбүрөөк кыздар жөнүндө. Бул азыр Кыздар кыял кеч болот да, э? Эми көбүрөөк эркектерге караганда көбүрөөк кыялга батышат. Анан ошо кыздар жөнүндө ошол 5 кыздын окуясы. Ошо кичинекейинен бери ушул детдомдо чогуу өсүп, ошо ата энеси жок 5 кыздын окуясы, алар чоңоюп, азыр дагы курбу кыздардан болуп жүрөт. Ошолордун окуясы көбүрөөк ошол кыздарга жага турган, кыздардын мамилесин, достугун, ошолордун кыялдарын, максаттарын көрсөтө турган кино деп ойлойм. Бүтүп калдыбы тартуу иштери? Бүтүп калды, азыр монтаж болуп атат. Качан көрүп калабыз? Эми жаңы жылга деп пландап атабыз. Эгер буюрса баары ойдогудай болсо жаңы жылда чыгат. Мен ошол кыздарды көрүп атабыз, баягы бардыгы эл алдында жүргөн кыздар экен, актрисалар, анан катталуучусу көптөр дегендей Инстаграмда, э? Эми Инстаграмда катталуучусу көп деген эми бул мен үчүн негизги критерий эмес. Мен ойлоп атам, балким катталуучусу көп кыздарды чакырдыбы деп. Жок. Рекламага жакшы да. Реклама эми мындай да, биз азыр сиздин айтканыңызда бир туура жагы бар. Мисалы, кээ бир кастингтерде ошол кимдин канча ошол катталуучусу бар, ошого карап да кылышат экен. Бирок мен андай кылбайм. Азыр соцсеттерде реклама кылыш оңой эле. Мисалы 0 катталуучусу болсо деле азыр $100 төлөп коюп бүт Инстаграмга элдин баарын угузуп койсоң болот. Азыр соцсеттерде реклама арзан эле да. Ошон үчүн ага мен көп деле көңүл бурбайм. Тескерисинче ошол элге кандай десем, ошол ролду көтөрүп кете ала турган, образды жакшы ачып бере турган,
ошол талантына кыздар тандалган. Мындан сырткары да кино тартылып атабы же азыр ушуну менен да алектенип атасызбы? Андан сырткары ошол бизде иштеген балдар өздөрү сериал тартып атышат. Азырына угуп атсаңыздар керек, сериалдардын бум акырын башталып атат. Башталып атат, Ошол биздин медиа старында жардам менен балдар ошол сериалдын тартып башташты. Ошол жакка дагы техникалык жардам берип эме кылып атабыз. Көмөк көрсөтүп атабыз. Негизи азыр баягы сериал тартып башташты. Кино тартуу эми бирөөсүн тартып коюш оңой деңизчи. Сериал тартуу кандай? Негизи сериал аябай сонун нерсе да, аябай жакшы нерсе. Кыргызстанда ушул сериал деген нерсе эртерээк башталса экен деп турам. Эми буга чейин тартылды, эми аз. Көп болсо 5-10 сериал чыкты окшойт ушул 20-30 жылдын ичиндечи. Бул өтө эле аз. Башка өлкөлөрдө жылына ошон 20-30дан сериал тартылат жок дегендечи. Бирок эми бизде да акырын келатат. Сериал аябай жакшы нерсе, ошол мындай спонсорлор табуу үчүн да аябай жакшы нерсе. Мисалы кинодо бир эле жолу чыгат да бир жылда. Спонсор үчүн сериалга эгер көмөк көрсөтсө, жума сайын чыгып турат. Элде да жума сайын кармап турасыз. Мындайча айтканда, сериал ошол актуалдуулугу боюнча кинодон көп эле жогору турат да. Буну эми акырын телеканалдар дагы биле башташты, кээ бир телеканалдар өздөрү заказ бере башташты. Мен ойлойм, ушул 1-2 жылдын ичинде ошол Кыргызстан сериалдары менен орой баштайт деп ойлойм. Кыргызстандын сериалдары менен. Бир жолу Сүйүнбай сиздин ушул болду кино тартпайм дегениңизди угуп калгам да. Кино тартпайм деп айтпасам керек, бирок мындай балким ортодо 1 жылдык, 1-2 жылдык пауза кылам десем керек. Бирок кино тартпайм же тартпай коюш бул мүмкүн эмес го дейм. Себеби мен кесибим ушул, ушун үчүн окудук, ушун үчүн иштеп келатабыз. Болгону ошол айткан жерим бар, 1-2 жыл кино тартпайм деген ушундай сөзүм бар. Анткени мен сизден мурда интервью алганда ушул сөздү айткан элеңиз да. 1-2 жыл тартпайм десем керек. Себеби чындап кээде ушундай чарчайсың. Анан кайра эле бир идея келе калат, анан давай тартып ал деп эле анан ошентип эле кайра тартып баштадык. Негизи ошентип айткам мен былтыр 1-2 жыл тартпай эле коеюнчу депчи. Негизи чарчаган учурларыңыз болот да, ошол учурда балким айткандырсыз, Ооба. Кыйынчылыгы бар, кино багы, кыйноо деп айтып келесиздер го. Бирок ошончолук төшүк менен деле кайра баштан эле кино тарткандар көбөйүп атат. Балким бул акча жагынан жакшы түшүп атабы азыркы учурда? Жок, бардык эле кино жакшы табат деген нерсе жок. Мисалы жылына азыр 30-40 кино тартылат, анын ичинен 5-10 жактысы эле актайт тилекке каршы. Калган көпчүлүгү өзүнүн каражатын чыгарат, кээ бир чыгарбай эле кайра минуска кетет. Ошон үчүн кино акча алып келет деген нерсе бул мындай дайыма эле туура боло бербейт. Биз дагы ошол актабай калган тасмаларыбыз да болгон. Ошон үчүн кино аябай эле чоң риск. Анан бирок андан эмес го дейм, көбүнчө баягы моралдык жактан дагы, физикалык жактан дагы кээде ушундай чарчайсың. Чындап эс алгың келет. Өзүңүз айткандай эле кино кыйноо деп мисалы бекер айтылган эмес. Улам менен кыргыз кинолорунун критикаларынан чакырабыз, келип бир жөн эле 2 күн катышчы, бир съемканы көрчү кандай тартылып атканын депчи. Ошентип кээ бир кишилердин мындай ой өзгөргөн да. Келип массовкада тартылыш үчүн 1 күн кечке жүргөн, жөн эле массовкада. Анан кайра деп мындай. Кысасы эми бирок кандай болгон учурда да бул биздин кесип. Токтомай жок, улантмай. Жакшы. Негизи баягы акыркы учурда 5-10 жыл аралыгында Кыргызстанда кино ушунчалык көп тартылып баштады, бат-бат тартылып баштады, аз убакыттын ичинде тартып атышат. Ошолордун ичинен тарткан режиссерлордон сизге кимиси мыкты тартып атат деп ойлойсуз, сиздин көз карашыңыз боюнча? Режиссер катары. Мен негизи бөлбөйм. Кандай гана тасма болбосун, кандай гана продакшн стоит, же кандай гана режиссер болбосун, анын артынан эмгекти билем. Анын артында канча эмгек, канча укталбаган күн-түн,
канча каражат кеткенин билгеним үчүн мен кандай гана тасма болбосун мүмкүн болушунча оң жагынан караганга аракет кылам, көбүрөөк жакшы жагын чыгарганга аракет кылам да. Себеби ошол жолдордон биз деле өтүп атабыз, өтүп келе атабыз. Анан ошончо проблемага карабастан бир кинону жарыкка чыгарган болсо авторлор аны колдош керек. Бизде Кыргызстан тилекке каршы мамлекет өзү жардам бербеген үчүн ар ким өзүнүн арабасын өзү тартып келатат. Эптеп карызга батып, андан бир машинасын, үйүн сата коюп, ошол жактан эптеп тияк бияктан акча топтоп, ошентип тартып атат да. Анан болгону аларга мындай кол чабыш керек. Акырын ушинтип келатат да, жаманбы жакшыбы келатат. Кыргыз киносу чыгып келатат. Ошентип өнүгөт. Анын ичинен албетте баягы спонсорлук күчтүүлөр бар. Кино мисалы мындай да, каражат менен мындай түзөлүс байланышканда, канчалык көп каражатың болсо, ошончолук тасмаң дагы сапаттуу болот. Себеби идеяң, сценарийиңде эң күчтүү, эң мыкты сценарий табасың, эң мыкты актерлор менен иштешесиң, эң мыкты техникаларды аласың, эң мыкты ошол локацияларды тартасың. Канчалык каражатың жакшы болсо, ошончолук сапаттуу болот. Кайсы кино жагып атат анда сизге? Макул режиссерди айткан жоксуз. Көңүлүмө толду деп бир кинону айта аласызбы? Мен көбүнчө баягы чакырылган жерлерге барып турам, анан атайын барып баягы мен бардык кинону көргөнгө мындай мүмкүнчүлүк болбой атат. Мен көргөн кинолордун баары эле жакшы. Мына быйыл мисалы ушул сезон мисалы ошо Жора Гуля менен башталды. А көргөн балдары аябай жакшы иштеп келатат. Улам барган сайын сонун тасмаларды тартып келатышат. Артынан эле мына азыр Бакыттар да напарник 2 деп балдар чыгарышты. Бул эми ошол коммерциялык багытта тасмаларды айтып атам. Андан сырткары жөгүлүк тасмасы мисалы Мирлан досубуздун тасмасы алда мына эл аралык фестивалдарда жакшы байгелерди алып келатат. Толтура эле жакшы тасмалар көп эле. Сүйгөн байке, чындап фестивалдарга катышуучу кинолор тартайын деген пландар барбы? Бар. Сөз, мен оюмча ар бир режиссердун фестивалга катышып, ал жактан бир жакшы мындай байгелерди алуу деген максат болуш керек. Мен ошол окуп жүргөн кезимде эле ошол өзүм Германияда окугам. Ошол Берлинале деген менин немем бар. Максатым бар. Бирок Берлинале утуш оңой эмес, ал дүйнөдө топ 3кө кирет. Ага аябай жакшы даярдык керек, аябай жакшы каражат керек. Мен өзүм ошого даярдап жүрөм. Кудай буйрса бир күн болсо бир күн тартам. Коммерциялык багытта тасмаларды тарткан себеби мисалы булар кайра актайт өзүнчө. Фестивалдарда мисалы көбүнчө ал жактан мындай сыйлыктар келген учурда дагы каражат жагынан кайра кайтуу жок. Ошон үчүн жакшы спонсор керек, же болбосо мамлекеттик колдоо керек. Ошондо мисалы ушундай тасмалар тартса болот, автордук тасмаларды. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Түнгө карай бүгүн бизде студиябызда Сүйүн Океев бар. Сүйүн байке, сизге азыр бизде өзгөчө суроолор бар. Интеллектуалдык суроолор болушу мүмкүн. Кыйнайт экенсиз да. Бир аз негизи ушундай суроолорго кандай жооп бересиз, интеллектуалдык суроолорго? Билбейм, суроого жараша болот го. Көрөлү кандай. Баягы кээ бирөө келгенде эле ушул суроолорго жооп бербейм деп бардырат да. Билбейм кандай багыттагы суроо экенине байланыштуу го дейм. Макул, анда келиңиз, могу Билбесем жакта. билбейм эле дең. Ооба, кагаздарга жазылуу суроолор. Ушул суроолорду өзүңүз тандайсыз дагы мага бериңиз, мен сизге окуп берем. Бирөөнү эле да? Бирөөнү эле. Мындай дейт. Станиславский каармандын образын, мүнөзүн ачып берүүдө анын ролу өтө чоң деп айткан. Суроо. Станиславский эмне жөнүндө айткан? Образ жөнүндө болуш керек. Кайра айтсаңыз эмесин? Станиславский каармандын образын, мүнөзүн ачып берүүдө анын ролу өтө чоң деп айткан. Суроо. Станиславский эмне жөнүндө айткан? Актер жөнүндөбү? Дагы ойлонуп көрүңүз, бул өтө керектүү. Сиз дайыма азыр дагы колдонуп атасыз ал нерселер жөнүндө. Актерду ошого даярдайсың да, образын дагы ачыш үчүн. Эми бул жерде толтура нерсе бар го дейм. Мисалы жакшы даярдык
башында или сценарийдин Жок, актерго эмнелер керек? Актер образы өзүнүн. жок, ошо айтпайм, буга толтура нерсе бар да. Мисалы, эгер жакшы даярдык жок болсо, мисалы дейм, ошол актер ошол образды канчалык ачып бере алат. Мисалы, бул эле туура эле нерсе да. Даярдык жок. Кээ бир тилек каршы ушундай болот, кээ бир актерлор даярданбайт. Өзгөчө бизде. Анан ошон үчүн бул бир вариант эми. Грим, костюм. Грим? Дагы эмне бар? Грим экен? Грим бирок бул болушу мүмкүн, бирок менин оюмча бул мунун бир эле жообу жок да. Бир эле жообу жок. Ушундай айткан экен Станиславский. Туура, кийгисин алып берсеңиз болот. Чайдан ичип отурубуз. Чайыбыз жагып атабы? Чай сонун экен. Таттуулардан жесеңиз болот. 18-кылымда француз айымдары упанын ордуна ошол нерсени пайдаланышкан. Ал эмне? Лупа? Упа. Пудра. Пудра. Билбейм. Унду пайдаланышыптыр. Элестетиңиз? Унду, Унду. Ундан алып келип алып бетке жаап. Бирок апа 18-кылымда, 18-чи. 18-кылымда эме бар беле ошол убакта, Кино ал убакта жок эле го. Алар эмнеге тартышты экен? Балким кинодон сырткары, балким театр болгон. Театрда болушу мүмкүн беле. Келиңиз кийинки суроо. Алиса укмуштар мамлекетинде деген чыгарманы ким жазган? Жазган эле аны. Алиса укмуштар мамлекетинде деген чыгарманы ким жазган? Билбейм. Льюис Кэрролл дейт. Негизи Сүйүм айке, китеп окуйсузбу? Китеп окуп турам. Акыркы окуган китебиңиз кайсы болду? Мен көбүнчө өзүм кесибиме байланышкан китептерди окуп атам. Азыр мындай көбүнчө сценарийге байланыштуу китептер болуп атат. Анан адабий чыгармаларды окуганга каалоо бар, бирок тилекке каршы мага көбүрөөк азыр өзүм кесибиме байланышкан техникалык китептерди көп окуйм. Азыр 14 күндө сценарий кантип жазылат деген ошол китеп бар, ошону окуп атам азыр. 14 күндө, Негизи сценарий жазасызбы? Эми кесибим боюнча сценарист эмесмин, бирок мажбур кээде мындай сценарий жазганга дагы туура келип атат. Себеби даяр болгон сценарийде дагы отуруп өзүң бул жактан бир окуп, даярдап, түзөп чыгыш керек. Кошумчалайсыз. Кошумчалаш керек. Ошон үчүн ошол сценарий искусствосунда өнүктүрөйүн деп атам. Негизи бул учурга чейин кайсы сценаристтер менен иштешип жүрөсүз? Негизи бизде Кыргызстан жакшы сценарист барбы деген суроо. Негизи барбы? Бизде тилекке каршы жок. Азыр бар бир канча киши бар. Мисалы Баян Сарыгулов агайыбыз бар да, эми эски ошол биздин мурунку агайларыбыздан. Азыркы жаштардан профессионал сценарист жок негизи. Бүт баары эле ошол өздөрү жазып, өздөрү окуп, өздөрү ушинтип үйрөнүп келатат да. Мисалы мен каалайт элем ошол бизде да ошол сценарий боюнча атайын окуу жайлар ачылып, эми курстар болуп атат. Бирок алар жетиштүү эмес да. Көп эседеп. Мисалы көрүүчүлөр арасынан жөнөкөй эле адамдар келип, бир сценарий сунуштаган учурлары болобу? Алар андай толтура эле. Эми сценарий дейт, бирок аларды эми мындай идея эле да, эми аны отуруп кайрадан иштеп чыгыш керек. Кино сценарий бар башка да. Аны кайрадан иштеп чыгыш керек. Бирок толтура идеялар сунуштап турушат. Түнгө карай уланат. Сиздер менен мен Айпир Адамкулова, ал эми студиябыздын коногу Сүйүн Өткеев. Азыр оюн ойнотуп дагы бир аз кыйнап коелу деп атабыз Сүйүн байкесизди. Азыр биздин оюндун шарты, мен сизге суроо берем. Анан ошол суроого 4 жооп айта калышыңыз керек, дароо. Сизге туура болсо да, туура болбосо да. Ооба, туура болсо да, туура эмес болсо дагы болушунча күлкүлүү кылып жооп берсеңиз болот. Бул 5 секундтун ичинде айтылыш керек. Хорошо. Түшүнүктүү болду, Ана эмесе баштадык. Биринчи суроо. 4 кышкы спорт оюндарын айтыңыз. Хоккей, лыжа, биатлондун түрлөрү. Ай. 3 болду. Бирөө барбы негизи? Дагы бирөө.
Болду эми өтүп кетти. Кийинки суроо З тамгасынан башталган 4 кыздын атын айтыңыз. Зарина, Зарипа, Загима, Зайкалды койбойсузбу? Зайка. Кийинки суроо кинонун 4 жанрын санап бериңиз. Триллер, комедия, драма и мелодрама. Мелодрама айттым го? Жок, 4 болду. Трое, Ооба. Кыргызстандагы 4 дарыянын атын айтыңыз. Нарын дарыясы, Кийинки суроо Жогорку кеңештин 4 депутатынын атын айтып бериңиз. Жанар Акаев, көп неме алган, Эльвира Суравалдиева, Дастанбек Бекешев. 5 секунд аябай аз экен. 5 секунд берилет. Ошо 5 секунд аз экен. Аз болот э? Мен ойлонуп баштагачакмын. Кийинкиси 4 химиялык элементти айтыңыз. 4 химиялык элемент. Суутек, кычкылтек, бор. Аябай айтасыңыз эле бүтүп калып атат э. Өзүңүздүн акыркы 4 кино тасмаңызды атап бериңиз. GTX, Мегатоy 2, Эл укпасын, Кыял кештер. О, 4 айтылды. Адамды кубалоонун 4 түрүн айтыңыз. Кантип кубалайбыз биз? Чыгып эшикке? Сөгүп, жулкуп, түртүп, кыйкырып. Жакшы. Сиз мындай сөз менен эмес, жулкулдатып чыгарат экенсиз. 4 майлуу тамактын түрүн айтыңыз. Плов, куурдак, борпошо, ошо. 4 Кытайдын атын айтыңыз. Шанчу, Мунчу, Канчу, Джеки Чан, Джет Ли, Брюс Ли, Си Цзиньпин. О, билет экен 4 Жакшы. Жана 4 майлуу тамактын бирөөсүн эмне дедиңиз? Борпошо. Эмне ал? Ушундай тамак жокпу, Борпошо. Мен азыр биринчи жолу угуп атам. Балким бардыр, бирок мен азыр угуп атам. Борпошо неме да бул куурдактын бир түрү болуш керек. Баягы мал жаңы союлганда эле ошону куруй калат го, ошол. Курдакпы? Жок, борпошо деген бир нерсе бар керек. Мен биринчи жолу угуп атам, чын айтайынбы? Борпошо деп биринчи жолу угуп атам. Шорпо эмеспи? Ошол жок, шорпо башка. Шорпо борпошо эле? Ооба, бар. Мал жаңы союлганда курулабы, Ооба, май көп кылып туруп анан неме кылат. Биз тарапта бар да борпошо дегенчи, анан. Сиздер тарапта дагы кандай өзгөчө нерсе бар тамак? Бизде аш деген нерсе бар да. Азыр эми неме болуп кетти го, азыр плов биякта эле аябай неме болуп кетти. Бизде болбосо түштүктө аябай эле мындай эң популярдуу тамак. Анан биякта биз баягы съемкада дагы мындай ток болсун деп көбүнчө ушул плов жасап аттык да. Анан улам эле кээ биркилер жагат экен, кечкүлө плов жей беребизби депчи. Плов лично менин эң сүйүктүү тамагым. Башка эмне тамактар бар? Негизи бирдей эле го дейм. Азыр бешбармак деле аябай популярдуу болуп баштады. Ооба. Мисалы, ушул сиздер тарапта баягы бардык жакта эле ырым-жырымдар бар, бирок өзгөчө бир ырым-жырым билесизби, мындай эл көп билбеген? Мен негизи кыргыз салтын өтө көп деле биле бербейм. Мисалы биз баягы Мегатойду тартып атканда көп эле изилдеп көрдүк. Анан ал жакта Эркин Эгембердиев деген сценарист, ал нарындык жигит, экөөбүз чогуу жазганбыз. Анан отуруп баягы көп эле эмелерди, мисалы арканды улам байланып алып, анан арканды кармалып мен өлөм дей берет экен. Ушундай бир эпизод бар да. Анан кой деп келип, ушу арканды сатып алыш керек экен, ай коюп, муну болбосун депчи. Муну мен биринчи жолу уктум, бизде андай нерсе жок болчу. Анан бирок ушул эле жактан, мисалы, кээ-бирки мисалы Арканды тоскондобу? Жок, аркан эмес, аркан тоспойт. Арканды колуна кармап алып эле барып айтат экен да, мен азыр муну өлөм депчи. Анан ай койду, анан кайра алып сатып алыш керек экен. Бул эми ушундай ырым-жырым экен да. Анан мен угуп алып таң калдым, бирок бар экен. Нарын жергесинде бар деди, анан мен таң калдым. Мен деле нарындан бирок ушуну укпап турмун, бирок мындайды уккам. Кудалар келгенде арканы тосушат.
жок эми ал бар. Ал бар, биякта эле болуш керек. Бүт эле жерде бар, аркан тосуп, аркан тосуп, анан бирок ошол арканы сатып алышат да. Жок, ал башка. Балким же ошол арканы сатып алгандан кийин ошол уландысыбы бул балким. Антип айтпай эле койгулачы суранычы. Муну өлөм деп, Анан кээ бирки эмелерди биз өзүбүз дагы мисалы бир аз кандай десем мындай көбөйтүп, кошумчалап, анан коозоп, мисалы кээ бирки салттарды ошентип неме кылып койгонбуз. Бирок эки тараптын тең, ошо түндүктүн да, түштүктүн дагы ошол салттарын мындай бириктирүүгө аракет кылганбыз. Анан ортодон бир башкача бир салттар чыгып калган, анан кээ бир сурашат, бизде мындай нерсе жокпу деп. Анан бияка бизде мындай нерсе жокпу депчи. Анан ортодо бир эми бул көркөм фильм болгон үчүн мындай көркөмдөлгөн да. Биз көрсөтүүбүздү уланталы. Эфирибиз сонун суроолор менен, жооптор менен уланып атат. Сүйүн байке, YouTube каналыңыз дагы бар, Этно Медиа. YouTube каналдан акча жакшы өчүп атабы? Бул эң популярдуу суроо болуш керек. Себеби элдин баары азыр кыргыздын баары баягы интернетке кире билгендин баары ютубчу болуп кетти го, азыр баары эле ошол ютубтан кандай акча түшөт, тигиндей мындай депчи. Негизи Кыргызстанда ютуб анча деле көп мындай түшпөйт акча. Себеби ютуб официалдуу түрдө Кыргызстанда жок. ютубка Кыргызстандан реклама берген чоң компания деле жок. 2-3 эле компания бар, кээде берип коет. Ошон үчүн ютуб азыр Кыргызстанга кызыкпайт. Ошон үчүн азыр Кыргызстанда канчалык көп просмотрлар алсаң деле көп деле каражат түшпөйт. Ошон үчүн кээ бирки кыргыз ютуберлер азыр көбүнчө ошол чет өлкөгө иштеп, башка тилде ошо чоңураак рынокко иштеп атат да. Бир эле Кыргызстан бизге окшоп баягы кыргызча контент чыгаргандар же кыргызча контент койгондор үчүн тилекке каршы азырынча өтө деле каражат көп түшө бербейт. Бул Кыргызстан ичинде эле көрүүгө болуп катты. Кыргызстан ичинде көргөндө эч нерсе жок. Мисалы, лично биз үчүн Кыргызстан көрбөй эле койсо дейсиң да. Себеби жок эч нерсе төлөнбөйт. Мисалы 1 миллион просмотр болсо, ошонун бир 200 миңи коммерческий просмотр болот. Ал деген ортосуна реклама коюлат. Анда дагы ошол Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө, ошо Россия, Турция, Америка, Түштүк Корея, мисалы бизди көбүнчө ошол жактан көрүшөт. Ошол жакка реклама чыкса, анан ошого каражат түшөт. Кыргызстандан 2 миллион киши көрсө деле бизге эч кандай пайдасы жок. Себеби түшпөйт, реклама чыкпайт. Мисалы баягы бизге көп жазышат да. Мисалы бир кино чыгат, ортосуна рекламаларды коебуз. Анан жазгандардын баары рекламага көп чыгат экен, тигиндей мындай бүт баары чет өлкөдөн жазышат. Себеби ошол минутага чындап реклама коюлат. Кыргызстанда мен өзүм эле отуруп кээде текшерем, жок, эч нерсе жок. Ошон үчүн Кыргызстан дагы жыргап эле көрүп атат. Каражат жагынан пайдасы жок авторлоргачы. Ошон үчүн азырынча YouTube канал ачып койгонсуз. Ачып койгонбуз, анда да биз акча табалы деп ачкан эмеспиз. Анда да мындай болуп ачылган, мындан 3-4 жыл мурун биздин мисалы кинолор чыгат да. Анан элдерден келет, мисалы кээ биркилер баягы чоң логотип менен коюп коюшат же жаман сапат менен коюп коюшат. Качан нормальный сапатта көрөбүз, бир нормальный бир неме кылгылачы деп элден көп ушундай суроо талап келчү эле. Анан карасак башка эле пираттар эле коюп эме кылат. Анан өзүнчө ойлонуп отуруп, эмнеге ошону биз өзүбүздүн контентке, өзүбүздүн кино өзү жооп бере албайбыз деп анан киночуларга бардым. Ачыш керек деп коет, бирок эч ким колдобойт да. Анда өзүм ачам дедим, анан барып ошентип сүйлөшүп авторлор менен бергиле. Жок дегенде биз ачалы деп анан ошентип Этно Медианы ачканбыз. Ачкандан кийин ошол казактар менен официалдуу түрдө иштейбиз. Ичинде критерийлер толтура. Ошон үчүн мындай аны түз эле YouTube менен иштеш мындай неме да. Кыйын, ошон үчүн казактар менен чогуу ушуну иштетип келатабыз. Азыр жакшы, азыр Кыргызстан эң мындай өнүккөн каналдардын бирөөсүнө кирет. Бирок кухнясын айтпай эле коеюн, ызы-чуу толтура. Күмүш баскычын алгансыздар, Анан ошол азырынча ушинтип иштеп келатабыз. Эмне үчүн Этно Медиа? Ат таппай кыйналгам, анан ошентип эле коюппу. Мисалы эме го. Этно деген сөз этнос деген сөз эскини билдирет. Анан биз ойлонуп отуруп, кандай эмне кылсак экен деп отуруп, бир нерсени ат табыш кыйын да. Мисалы, азыркы акыркы кыял кештер деген киного дагы
азыркы кыял кештер дегенге чейин бир 5-6 ат менен келди. Бир нерсенин атын табыш өтө кыйын, бирок ал өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Аты? Аттан аны ошо этно медиада таппай анан аягында этно деген сөз үйүсү жок. Элдин баары түшүнөт. Кыскартып койсоң этно деп да койсоң болот. Эски кинолор бар, мисалы, ошон үчүн бүт баарын бириктирип туруп этно деген ат ошондон улам коюлган. Негизи башка кинолордун баардыгын киргизе бересиз, Башкалар тарткан. Ооба, бүт баары. Кыргызстандагы баардык кинолордун баарын киргизе. Бирок этно медианын дагы бир экинчи чоң максаты биз бир эле YouTube менен чектелбестен ошол телеканалдарга. Азыр телеканалдар билесиздер, көп эле телеканалдар тилекке каршы уруксаты жок. Жада калса этно медианын логосу менен ошол эме коюп коюшат да. Анан биз ошолор менен сүйлөшүп атабыз азыр. 50ге жакын телеканал бар азыр иштеп аткан. Ошолордун баары менен сүйлөшүп, расмий түрдө сатып алып, анан койгула деп. Азыр сатыла элек эч жерге бере элек. Жок, телеканалдар ошо келе башташты. Ала башташты. Келип ошол келип кат менен кайрылышып атайын. Ошол биздеги азыр 100ге жакын кино бар. Ошолордун баарын официалдуу түрдө сатып алып көрсөтүп башташты. Буюрса пирамидадан күтөбүз, Кудай буюрса келгиле, биз келели, сүйлөшөлү. Азыр эле сүйлөшүп коелу. Болду. Эфирден кийин. Азыр баягы ат жөнүндө, ат коюу боюнча сүйлөшүп кетпедикпи? Анан мисалы сиз атын коюп алып ошого жараша сценарий жазып же ошого жараша кино тартылабы же биринчи кино тартылып бүткөндөн кийин кел ушул атты коебуз дейсиңерби? Кандай кыласыздар? Бул ар кандай болот. Ар кандай болот. Мисалы GTX тасмабыз бул ошол кино тартыла элек деле чыккан. Кандай коебуз деп сценарий жазылып атканда эле ошол 7 баланын окуясы деп, бай 7 анан белгисиз балдар деп X деп ошентип ал мурун эле коюлуп калган да. Анан жанрга жараша мындай аты дагы мындай жакшы эле коюлган деп ойлойм да, мындай өзүнө туура келет. Бир караганда түшүнүксүз эле болуп калат, мындай фантастикалык эме жанр болгон үчүн атына жараша эле коюлду. Мегатойлор дагы эрте эле коюлган да. Анда да бирок мега деген сөздү эми ул ата апаларыбызга балким жакын сөз эмес, кандай болуп калат деп атып, улам талашып тартышып атып, мегатой деген жаңы бир сөз чыгып калды да. Кийин кулак көнүп кетти. Миллиондук мелдеш деп, көп бөлөк деп. Буга чейин мында көп деле кыйналган эмесмин да, убагын жакшы эле коюлган. Жанрга туура эле келген. Өзгөчө акыркы киномдо чындап такыр эме келген жок. Биз интернетке да жазып көрдүк, ат сунуштагылай депчи. Анан чындап кыйналдык, бирок кыял кештер дегенге токтолдук. Азырынча ким билет, кино чыкканга чейин дагы жакшы ат чыгып кетсе алмаштыра беребиз. Балким Сунуштасак болобу? Болот. Биз конкурста жарыялаганбыз. Балким чыкма жеп жакшы тема таап туруп. Күтөм, сөз. Приз бар да? Бар, сөз. Утуп алалы. Сүрөткө чыкканды жакшы көрөсүзбү? Сүрөткө чыкканды жакшы көрсөм, Instagram 1 миллионго жетпек мага келечекте. Ошон үчүн ал да өзүнчө проблема экен. Сүрөткө өтө көп чыга бербейм. Сүрөткө чыкканыңызды көрдүм азыр. Бул жакта Instagramыңызды байкап атам да, анан көбүнчө гүлүп түшөт экенсиз. Эмнеге гүлүп түшөсүз? Эми ыйлап түшсөм анда Instagram билбейм мен бул. Кандай алып түшүш керек негизи? Негизи сүрөткө эмнеге гүлүп түшүш керек? Негизи эле адам жашоодо гүлүп жүрүш керек деп ойлойм. Эми ыйлай турган моменттер, ыйлай турган ситуациялар болбой эле койсун эч кимде. Дайыма гүлүп жайнап эле жүрө берели. Дуаларда, баталарда эле ошондой го, гүлүп жайнап жүрө береличи. Ошого не жетсин. Анан кээбиркилер айткандай, жок деген Instagramда гүлүп туралычы дегендер да бар го. Жок дегенде ошол жакта гүлүп туралы дегендей. Эми ар кандай баягы кино тартылып аткан убактында мажбур тартылат, ал тартылыш керек иш үчүн. А өзүм түшө бербейм. Кээде кыздарда бул проблема аябай чоң, анан кээде бизге да эл астында жүргөн үчүн кийим да проблема экен да. Мен кыздарды эми түшүнүп атам. Же баягы Марк Цукербергке окшоп эле бир футболка кийипчи, ошол менен жүрө бериш керек премияны карманып. Эркектердин проблемасы азыраак болот да ошондочу. Анан кийим да өзүнчө проблема. Анан жок эле жери билбейм, эми күндө эле иш чарага бара бербейсиң да. Барып түшкүдөйчү. Кыскасы сүрөткө өтө көп түшпөйм. Сүрөткө түшүп туруңуз гүлүп. Буюрса.
мисалы азыркы учурда Instagram жакшы өнүгүп аткан мезгил, ошол эле жарнама берүү баардык жерде иштеп атат дегендей. Кино чыгып атканда атайын жарнамалап коюшу, ушул тизерин чыгарып коюшу деп акча төлөгөн учурларыңыз болгонбу? Жок, акча төлөгөн эмеспиз. Эми азыр жана жогоруда айтпадымбы, соцсеттерде реклама кылыш оңой эле. Азыр Facebook'ка деле, ошол Instagram'га деле $100-200 төлөп койсоң, бүт элдин баары көрүп чыгат да. Ошон үчүн мисалы баягы 1 миллион же 2 миллион подписчиги барларга барып эме кылып коюш, андай кылган эмесмин. Эми алардын көпчүлүгү тааныштар, керектелер жөн эле чыгарып беришет. Бирок кандай болгон учурда дагы соцсеттерде унутпайбыз, ал жакка сөз чыгарып туруш керек. Элдин баары отурат, өзгөчө жаштар кинотеатрга баргандар баары Instagram'да отурушат. Аларга көбүнчө ошол таргетинг аркылуу мындай жеткиргенге аракет кылып атабыз. Сүйүн байке, биздин эфир жактыбы? Сонун экен, жакшы. Жакшы, чайыңыз жакты. Чай сонун экен. Кайсы эмне марка чай бул? Реклама кылалы. Айтпай эле коелу кайсы экен, бирок жакшысы да. Аны сизге атайын ысымынан куйганбыз. Дагы чай ичип кетиңиз, Чакырсаңыз келип турабыз буюрса. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Ийгилик каалайбыз, кыялкештер сонун чыксын, балким аты өзгөрүлүп кетсе, ошо кино жакшы чыксын дейли. Буюрса, рахмат. Жаңы жылдан кийин көрүп калабыз, Буюрса. Бүгүн биздин студиябызда кинорежиссер, сценарист десек болот дегиле, кинону жакшы тартып келаткан режиссерлордун бири Сүйүн Олткеев бизде конокто болду. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Биз болсо көрсөтүүбүздү жыйынтыктабайбыз, болгону кийинки жекшемби күнү жолугушканча дейли. Сиздер менен мен Айпир Адамкул болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.